Борбаш. Аңгеме. Авторы Манас Қазақбаев. Оқыған жана аудиолаштырған Адилет Чубаков. Гүлгө дымдалган коломтонун оттору шамалдын эпкини алдында жылтылдаган учкундарды тараткан сыяктуу, бүркүтчү Карабайдын аңгемелери Ормотойдун сезимине жаңы ой, жаңы тилек учкундарын пайда кылды. Кандай айла кылып болсо да, канаты бар бир кушту тирүүлөй кармап алып үйрөткүсү келди. Бүркүттүн балапанын тапсам дегенде эки көзү төрт болду. Бирок бүркүт дегениң тоодогу зоодо болот эмеспи? Ал жакка атасы менен энеси балени жибереби, бөөдө жем болосуң деп коркор. Чын эле балапанына кол салсаң, бүркүт карап турбас. Курч тырмактарын сапсайган башынан матырып алып, рас келипсиң, Азамат Олжо деп, зоо үстүндө каалгый учуп, сайран курар. Ал тургай тиги чыпалактай чымчык деле жаман уясына тийсең, коркпой келип мурдуңду жара тээп кетет эмеспи? Мисченин баласын баксамбы? Бирок ал дан менен курт кумурска жегенден бөлөктү билбейт. Айры куйрукчу, жоручу, же болбосо кыргыйчы. Айры куйрук менен жоруну капкан, тузак коюп кармап алса болот. Ал эми кыргыйды колго тийгизиш кыйын. Аткан октон тез учат эмеспи? Уча эле берет. Тапкан олжосун ысыл айында бир-эки бурдайт да кайра эле учат. Уясы кайда экенин да адам билип болбойт. Тузагыңа көз кыйыгын салса дегемде дейсиң. Ормотойдун ындыны өчө түштү. Айласы куруганда бүркүтчү Карабайдан «Жору менен айры куйрук тек алабы?» деп үмүткөр сурады. Сен мактаган жору өлгөн малдын этин гана чокуйт. Жор аттын жонуна гана жармашат. Андан бөлөктү билбейт, деди бүркүтчү. Ал эми айры куйругуң бүркүт эмес, бүркүтүң айры куйрук эмес. Сен эмне эшигиңдеги жөжөлөрүңдү кырдырууга таптайын деп жүрөсүңбү? Атаң менен апаң бурама конфет, май токоч берип койбосун? Жемейлиби? Ормотой үндей албады. Окчу уулум, мен сага бир жакшы куш сунуш кылайын. Ошону тап. Эң кичинекей куштардын ичинен эр жүрөк. Айлакери менимче ошол. Аны табууга өзүм да жардам берем. Багып үйрөтө баштаганыңда жол жобосун түшүндүрөм. Анан кушуң табына келгенден кийин гана «Омоң, убакыт жетти. Ууга аттансаң кантет?» деймин. Азыгыңды эшигиңе артынып, кушуңду колуңа кондуруп, тоо тарапка чуу коесуң. Балким мен да сени менен бирге барармын. Болбосо аркар кулжаны жалгыз өзүң эшегиңе кантип артмак элең, туурабы? Ошентип сен тоого барсаң, кушуңдун күчүн ошондо көрөсүң. Кудай бетин салбасын. Бул бир укмуш болот. Эгер укмуш болбосо, бүркүтчү абам жалганчы экен деп элге жайгын. Ормотой бүркүтчүнү үмүткөр карады. Сенин, уулум, ал жерде аткарар ишиң экөө гана. Биринчиси, Олжону көздөй тукурган кушуңду кля 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 пө деп кыйкырып кайрып алмай. Экинчиси, Олжону өзүң терип алмай. Ал алгыр куш кыргыекпи же башкабы? Бүркүт жаба? Жок, уулум. Ал борбаш. Борбаш? Ооба, ушул эле кичинекей борбаш. Сен мага ишенбей турасың го, Илгери борбаш таптап айылды таң калтырган бир мергенчи болгон. Муштумдай болбогон борбашын колуна кондуруп алып, биздей бүркүтчүлөргө теңелип ууга барган. Бүркүтчүлөрдөн бирибиздин да жолубуз болбой, ошол Олжолуга айтып, аябай уят болгонбуз. Ошолордун баары эсимде. Биз, уулум, ошол акылман мергендин өнөрүн колдонобуз. Борбаш табылды. Канаттары телчигип, жаңыдан уча баштаган сарыоз балапан. Мектеп астанасын биринчи жолу аттаган шок окуучудай адегенде Ормотойдун сабагына көңүл бурган жок. Тумшугуна такаган чегирткени таңзарына албай, кайсыл тарап оюна келсе, ошол тарапка колоктоп качып жөнөйт. Бирок кайда барат дейсиңер? Шыйрагына байланган 5 кулач жип турганда. Ой, эч жакка барбайсың, дейт Ормотой борбашына кайра эскертип. Мен сени үйрөтөм, кыраным.
Кечкурун кармалган балапан эртеси ошол маалына чейин бир да жолу даам таткан жок. Таң рыскысын таң азарына албады, түштөнгөн жок. Мына эми тооктор түнөгүнө топтолуп жаткан кезде да өзүнүн көктүгүн карматып отурат. Тумшугуна бекем тиштеген азыгын гана жутат. Мына жутат деген үмүт менен саргарып көк-көктөт Ормотой. А балапан болсо жийиркенгенсип чегирткени тили менен түртөт да качып жөнөйт. Анан бул жоругу баланы санаага салды. Өлүп калбагай эле. Ачка туруп дегеле жалдуулугуна эмне демексиң? Анда мен сени зордоймун, деди Ормотой бор башына ороңдоп. Эртең менен бир чегиртке, күн шашкеде бирде, түштө, түш ой жана кечкурунга чейин баардыгы болуп 5 аймап салышың керек эле. Ширеңкенин кутусундагы жаңы кармалган чегирткелердин семзирегинен 5 атайын бөлүп алды да балапандын эркине койбой таңдайына тыга баштады. Эгер таңдайына туруп калса, бир нерсе менен андан ары итерди. 1, 2, 3, ура! Араандай ачылган балапандын оозуна түкүрүгүнөн 1-2 курдай чоң-чоң тамызды. Анткени биринчиден таңдайы катып суу сабасын деди. Экинчиден түкүрүк кушка май болот деп бүркүтчү карабай абасы айтпады беле. Атасы кичинекей карындашына сатып алган тапочканын капкактуу кутусуна аны жайлаштырды да кара мышык жетпес жерге илип койду. Ормотойдун көңүлү эми тынгансыды. Борбашынын курсагы ток, түнөгү тууралуу кам санабасы да болот. Ыңгайлуу өмүр өткөрүш үчүн кутунун ичине материалдан жалаяк сыяктуу кылып төшөнчү төшөп койгон. Жылуу да, таза да. Эгер төшөнчүсүн борбашы булгап койсо, самындап жууп, кайра төшөп коет. Түнөктүн анча деле жетишпеген маанилүү эмес бир жери бар. Ал боелбогон. Бетинде тапочканын сүрөтү бар кутучада аркары кулжала турган кушту түнөтүп, шылыңдап коргулуш болбойт. Таң атса эле аны Ормотой сөзсүз эбине келтирет. Апасынын кызыл жүн боёгу кай жерде катылганын ал билет эмеспи? Уурдабай сураса деле апасы андан эч нерсе аябайт. Ал эми карамышык маселеси чатагыраак. Өлтүрсө убал. Анын үстүнө ал чоңойгондон бери үйдө бир да чычкан калбай калды. Мыйоо десе эле чычкандардын алыстан жүрөгү түшөт. Мунусуго жакшы, бирок борбашты жеп коюшу анык. Ормотой карамышыкты өзүнүн бирден бир душманы катары эсептеди. Карамышык кара жолтойлук деп айтпады беле. Бир шофер машинасын айдап баратканда алдынан бир карамышык кесип өтсө. Ошонун санаркаган өңү Ормотойдун көз алдынан эч кетпей койду. Себеби Ормотойдун өзү да шофердон бешбетер жаман абалда эмеспи. Кечкурун тамак маалында Ормотой атасынан сурады. Ата, карамышыкты жоготуп, ак мышыктын баласын бакпайлыбы? Ай, алчы. Борбашымы жеп коет деп коркуп жатасың го, уулум. Өзүнүн ички оюн атасы суратпай билгенине Ормотой кыстала түштү. Үй ичине эмгеги сиңген карамышыкты атасы 1-2 курдай көпчүлүккө мактаганы анын эсинде эле. Жок, деди Ормотой актана. Жебейт деңизчи. Жесе оңой эле жейт, деди ичинде. Бирок аябай эле сапсайып, килтейип, сулуу болбой калыптыр, деп аныктады мышыкты. Апасы колдоп кетти. Чынында бул мышыктын кылганы жакшы эмес. Бешиктеги баланын үстүнө жатып алмай өнөрү бар экен. Кокус тумчуктуруп коебу деп корком. Кашан ичинде чынында ушундай болгон эле. Кеп бар. Омокең бекеринен кичинекей ак мышыктын баласын самаган жери жок. Кара мышык кара жолтойлук, ак мышык ак жолтойлук, деп өзүнүн сөзүн өзү ырастады. Экинчиден, кичинекей ак мышык чоңойгуча борбашка тие албайт. Чоңойгончо борбашы элик текелерди алган кыран болуп калат. Ал кезде ак мышыгы килтеймектен милтейси да борбашы куйругун карматпайт. Күтүлбөгөн жерден атасы ойлонуп туруп айтты. Кай жерден көрсөң сөзсүз кармааны. Те талага таштап келейин эртең. Ура! Апа, самын кайсы жерде? Ай, эмне кыласың аны? Сен ар дайым самынсыз бети болуңду жуучу эмес элең. Түшүңөнчө очудуңбу? Жок, мына мунун колундагы булганыч чүпүрөк чапырагын көрсөттү. Баламдын жалаягын жуам дегин, пенди десе. Ормотойго ушул сөз гана жетиштүү болду. Уялганынан кулагынын учуна чейин кызарып кетти.
Кайрылып экинчи эч нерсе сураганда жок. Кирди арыктагы сууга чайкады да далдыраак бир жерге ирип койду. Балапан бүгүн эмнегедир адамга ийгенсип калыптыр. Кечекидей анчалык дыргаяктап кача бербейт. Учушу дагы начар, салмагы оор тартып, учканда жерге чабылып конот. Бир көргөн киши али жетил элек деп ойлойт. А Ормотой мунусун семиргенинен деп аныктады. Анткени кечкурун мыктап тойгузбады беле. Ал эми бүгүн кечке чейин 10 чегиртке жедириш керек. Сентябрга чейин дагы 2 ай бар. Ошондуктан балапанга арбын жем берип, эртерээк чоңойтушу зарыл. Ормотой борбашынын бутундагы узун жипти чечти. Эркиндик. Эмнеден коркмок эле. Карамышыкты атасы талаага таштаганы алып кеткен. Эгер балапан качса, баары бир алыс кете албайт. Чөп чаар куурай-суурайдын калың жерине дегеле жолотпойт. Андай жерде кокус жоголуп кетерин билет. Тазаланган кепкенен эшиктин алды турбайбы? Каалашынча пөпөлөп, борбашын үйрөтө берет. Жыргаал. Бүркүтчү карабай абасы айткан колундагы жемди борбаштын тумшугуна жакындатып, кля деп үн салгын. Анан алда кля деп оозун арандай ачып жооп берет. Ошондо жемди оозуна салып кой, андан аркысын өзү билет. Ошол ыкманы бир нече жолу колдонгонуңдан кийин борбаш үйрөнөт да, акырында колдогу жемди өзү тартып алчу болот. Үнүңдү чыгарып, колуңду көтөрүп эле койсоң, сенден сөзсүз жем үмүт кылат. Оболу көнбөй кача берген немеден учуру келгенде өзүң качып кутула албай каласың. Үйрөтүүнүн биринчи алиппеси ушул уулум. Үйрөтүүнүн дагы башка ыкмасы болот. Эгер куш берген жемиңе көңүл бөлбөсө, күн мээ кайнаткан учурда өзүң көлөкө жерге туруп ал да, аны 1,5 кулач өзүңдөн обочолонтуп күндүн ысыгына кактап сазайын бер. Сокур куш болсо да салкын жерге ыктайт, салкын жерге талпынат. Эскертемин, кля менен жемди унутпагын. Жаныңа келер менен эгер кааласа сыйлап тур. Көпкө кайтала, секин көнө баштайт. Аралыкты аз-аздан кошуп отуруп, ыраактан, анан өзүң да ысыкка отуруп алып, ошол ишти кайтала. Көлөкөңдөн айланайын Ормотой кайдасың деп көлөкөңгө ыктайт. Ошентип уулум, борбашың өзүң турмак, көлөкөңдү ээрчий турган болот. Үчүнчү ыкмасы, көпкө кезертип ачка кой. Айласы куруганда атала берсең да ичем дейт. Ошондо чегирткеден сугунткон. Түзүкпү? Ормотой, ушул ыкмалардын баардыгы кушка өз ээси ким экендигин таанытуунун жолу болот. Кийинки жолу уу алдырмай жолу, обол ычымчык эти менен жаңы союлган малдын сулп этин жедирип үйрөтүшүң керек. Эттин даамын билсин, ансыз борбашыңа аркар алдыра албайсың. Андан кийинки кезек канаттуу аттоонун кайсынысы болсун. Мейли таранчыбы, мейли мисчеби, тирүүлөйүн тап. Буттарын башына бириктирип байла. Анчалык бекем болбосун. Башы жер караган абалда болсун. Анан кое берсең да эч жака учуп кете албайт. Канаттарын каккылап гана бир жерде тыбырчылап жата берет. Бул кезекте борбашыңды ачкараак абалда кармада, байлалуу канаттуунун денесинин бир жеринен эти көрүнгөндөй кылып айры. Анан пө деген үн чыгарып, кушуңду тукуруп кой. Канаттуу өлгүчө аны менен жалы чыга албай, кармаша да берет, тартынбай барып, денесине кол сала берет. Бул кыраандыктын эң сонун ыкмасы. Борбашың балакатка жетип тапталгандан кийин көрүнгөн чымчыкка кол салып тарпын чыгарат. Кийик теки алдырмайдын жолу мындай. Өзүңдүн эчкиңдин эки көзүнө сулп этти салаңдатып байла да, борбашыңды кондуруп кой. Анысын да жейт, мунусун да жейт. Дасыккандан кийин көзгө асылмай өнөрдү үйрөнөт. Этият бол. Айылдагы кой эчкинин баардыгы сокур болуп калбасын, деп тамашалады бүркүтчү. Ал эми сокур мал жарым кадам баспай жатып алат эмеспи? Менин сага берер акыл кеңешим, максатка адам аракет менен жетиптир. Борбашыңды кыраан кылып тапта. Андыктан ар бир ыкманы кайтала. Кайтала. Сентябрь. Окуу жылынын башталышынын бул биринчи күнү балдар үчүн өзүнчө эле чоң майрам. Майрамга карай ашып-шашып Ормотой келатат. Колунда сумкасы, далысына кондурган борбашы бар. Мектептин спорт аянтчасына жакындады. Тигине балдар, кыздар, окутуучу эжелер, агайлары баардыгы Ормотойго тигиле карап калышты.
Кана Ормотой, эр болсоңор, бор башың экөөңөр билген өнөрүңөрдү көрсөткүлөчү. Тартынба Ормотой, силерден чоң нерсе күтүп көпчүлүк жарданып турат. Ой, бул куш үйрөтүлгөнүн көрүп турбайсыңбы? Деп жооп беришти экинчилери. Ормотой далысындагы бор башын алаканына кондурду да, «Пө!» деп бир шаңшып туруп, аны көккө серпти. Жарданган көпчүлүктүн үстүнө муштумдай болгон шамдагай куштун канаттары кагылып, 5-6 айлана жасады да бийик тегеректин кылда учуна барып конду. Качып кетпегейле, дешти саксынышып бирөөлөрү. Качса качып деле кетет, дешти экинчилери. Качпас, деди арсар гана үчүнчүлөрү. Ошол кезде Ормотой экинчи рет шаңшыды. Кля. Ким чакырып жатканын түшүнгөн Борбаш ошол замат ошондой эле үн менен жооп кайтарды. Кля. Пө деп чакырды Ормотой кушун. Борбаш теректин учунан учуп чыкты да чакырык үн угулган тарапты көздөй багыт алды. Ал Ормотойдун төбөсүнөн 2-3 курдай ары бери айланып кайып учту да сунулган колдун алаканына конуп калды. Көпчүлүк дүр эте түштү. Бир күнү бүркүтчү Карабай абасы капыстан Ормотойго мындай деди. Кана Ормотой, убакыт жетти. Келерки дем алышыңда ууга аттансаң антет. Камда азыгыңды, чомдо эшегиңди, ээрчититиңди түзүктөнүп даярдан, макулбу? Макул аба. Ошол күнү Ормотой жарым түнгө чейин тынган жок. Жаа жасады, жебе жасады, тоо деген тоодо. Эмнелерди күтүп болбойт андан. Балекет басып алдынан карышкыр же аю чыгып калышы ыктымал. Так ошондой учурда жаа зарыл болот. Аз уктаганына карабай бүркүтчүнүн тур деген үнүн угаары менен көздөрү чайыттай ачылды Ормотойдун. Ал Борбашын чакыра баштады. Жооп жок, дагы билинбейт. Бир тарапка чуркады. Жок. Коңшулардын короосунан үмүт кылды. Дагы эле жок. Аттиң ай. Азыгы камдалып, эшеги чомдолуп, ити байланып, жаасы жайланып, баары даяр болгон мезгилде Борбашынын табылбай жатканын карачы. 3 ай бою эмгектенип, теке алдырарда Борбашынын жоктугун карачы. Эгер ол жолу кайтсам айылга эт салып берем деп, эч кимге айтпай купуя максат кылуучу эмес беле. Аттиң ай, кыраанынын жоктугун карачы. Бардык жактан үмүтү үзүлүп, Ормотой үйүнө кайтты. Балким багым болуп табылып калар деген ой менен өздөрүнүн малканасына кирсе, илгери жоголгон кара мышыгы шарт этип акырдын ичинен атып чыкты да кайдадыр житип кетти. Баланын көз алдында желгенден кийинки калган Борбаштын бозоргон канат жүндөрү бырыксып чачылып жатты. Өзүнүн эң ысык көргөн жолдошунан ажыраган кишиче ал салмактуу басып жакын келди да өтө эле мүңкүрөгөн абалда башын шылкыйтып, жылтыраган акылдуу көздөрүнөн мончоктогон жаш чыгарып, раматылык кушуна аза күттү. Аңгеменин аягы. Булак Рухеш сайты.